Мына ушундай жагымдуу чыгарма менен программабыз уланталы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ал эми биздин студиябызга келип келген коноктор менен азыр өзгөчө бир кызуу талкуу жүргүзүп жатабыз, маек кылып жатабыз. Аны биргеликте сиздер менен уланталы жана өзгөчө жаңылык менен келиштиптир, Конокторду тааныштыралы. Биздин студиябыздын ардактуу коноктору акын Есенин сыйлыгынын лауреаты Нурлан Калыбеков агайыбыз жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Азамат Болгонбаев. Кош келиңиздер. Кутмандыгыңыздар менен. Рахмат, бирге болсун. Рахмат. Алгач эле жакшы жаңылык менен келдиңиздер. Китеп чыгыптыр, Мына ушул китеп туурасында дароо эле өзүңүздөр баштап айтып бербесеңиздер болот. Эмне болгон китеп бул? Келиңиз. Нурлан байке, келиңиз. Мына ушул китептин редакторусуз, баштан аяк. Мен эми бул Кылыч Исаманбетов деген мыкты кыргыздын жигити бар. Өзүн өзү жасаган жигит. Анан ушу Феникс деген китебине мен аягы буйрук менен ушу бир тагдырдын буйругу менен редактор болуп калдым. Мен ошон үчүн себептен келип атам. Эмне дейбиз? Азыркы заманда эмне көп, китеп көп. Жана эле сөз кылып аттыңар, китептин бир сырткы бир товардык немеси дагы начар болуп атат деп. Ушу заманбап китеп да, мына Феникс деп аталышы, мындай бир ичи мындай полноцветный деп коет го басманын тили менен. Ар түркүн түстөгү, анан шрифттери бул эми сырткы нерсеси. Анан эң негизгиси бул мемуар сыяктуу, ошол эле учурда бул автобиографиялык баягы өзгөчө. Адам бул төрөлгөндөн баштап азыркы автордун ушул кеске чейинки жетишкен ийгиликтери. 90-жылдардагы кым-кубут кыргыздын заманы. Ошол учурда жанагы кыргыздын ар бир кыргыздын баласынын башында бар батирлеп, квартиралап жашаган турмушунан баштап кредит алып, кредит менен өзүнүн бизнесин баштап, ушул азыркы деңгээлге чейинки жеткен тарыхын берген да. Андан сырткары бул мына белгисиз дубанадан баштап тарыхый мамлекеттик жана коомдук ишмер Турдакул Усвалиевке чейин. Ошол үчүн жанагы кыргыздын бир жана Нура Абдрахмановго чейинки чоң бир залкар инсандар менен жолуккан бир маектери, дил маектери, өзүнүн жанагы маркум апасы тууралуу, ошол эле өзүнүн бир тууган тиги карындашы тууралуу турмуштун баягы дегеле ар бир адам пендесинин башына түшкөн оош, кыйыш, тагдырлардын бардыгын сүрөттөп, ошон болгондо дагы жалпак тил менен, окурманга жете турган тил менен. Бир маселе, бир баян, бир аңгеме дейlikçi. Азыр эл аралык стандартта 12 бет чыгарма повесть болуп калган. Бир беттен 5 бетке чейинки аңгеме. 140-150 бет роман азыр. Стандарттары. Стандарт эл аралык. Эми азыр маалыматтын заманы болуп чойгон 800 беттик китепти ким окуйт азыркы заман. Анан ошондой бир мунун бир баягы аңгеме баяндары 1 бет, 1,5 бет заманба. Ошол эле учурда мунун баягы мотивационный, кыргызча кандай дейбиз? Шыктандырган сөздөрү. Өз-өзүнчө мына сөз кургак болбосун, мына көрдүңүзбү? Мындай бир мына өз-өзүнчө бир мындай сөздөрүнө чейин берип, турмушка болгон баягы пикирлерин, эң негизи оптимисттик дух бар мында. Оптимисттик дух. Биз бирдемени баардыгыбыз эле билебиз, бирдемени жасаарда болбой калса кантет деп эле бир шек саноолор болот го. Ушу бул жигит жанагындай көрдүңөрбү? Турмуштун жанагы шаардан, айылдан шаарга келип, айылдын турмушун көрүп, бышып, анан баягы 90-жылдардагы ачкачылык бир күндөрдү көрүп, анан кийин батирде жашап, окууга кетип, тетиги турбазада тачка айдап жүрүп, тачка сүйрөп жүрүп, окууга кийин анан окууга өтүп, андан кийин жана үй бүлө куруп, бир батирде эмес, бир батирдин орус кемпирдин балконунда жашаган тагдыры. Үй бүлөлүү болуп, балконунда жашап, тагдырдан баштап жанагындай мен айткан кредит алып, өзүнүн бир бизнес жолун ачып кеткенге чейинки тагдыры. Деги эле жашоосундагы оор кыйынчылыктары чагылдырып өткөн дух, эң негизгиси. Чыгармада оптимисттик дух. Мына ушул китептин ичин бир аз айтып бергенге аракет кылып атасыздар да, анан элдин суроосу дароо бул канча сомдук китеп, биз каяктан сатып алабыз деген суроо жаралат. Азамат мырза, сиз айта кетсеңиз. Албетте, Алмаз мырза, Айпер айым, чындап эле китеп
алуу, китеп сатып алуу өзгөчө Кыргызда. Бизде азыр китептердин көбү белекке берилип, бекер арзан тузу татып айтпай алып чаң басып кала берет экен да. Бирок белекке берилген китеп окулбай калат дейт. Көпчүлүк учурда окулбай калат деп айтышат да, окулбай калат. Себеби баасы жок нерсенин баасы жок болуп калып калат окшойт. Анан албетте биз сиздер дагы бир сапатына өзгөчө бир маани берип алкоого алып атпайсыздарбы? Анан биз дагы ошол нерсеге абдан аракет кылдык да. Себеби мына ички маңызын Нурлан агабыз кыскача айтып өттү. Биз бул китепти чыгарганда ушул типографиядан баштап компьютерди калыпка салган мезгилден тарта баардыгын бир эл аралык алкакта чыгаралы деген аракет менен баштадык да. Себеби эң жөнөкөй ушул ичиндеги кагазын эле биздеги кагаздардын көпчүлүгү сапаты жакшы болбой, атайын Орусиядан алдыртып кагазын, мукабасын баардыгын ушул эл аралык стандарттар менен өзүңүз да айтып атасыз, мына көптөгөн китептер чыгып атат. Анан ошол эл аралык стандарттардын алкагында чыгардык да. Себеби бизде көпчүлүк типографиялар баягы кардардын өзүнүн дагы өтүнүчү менен баягы арзан китептерди чыгарганга аракет кылат экен дагы, анан мындай бир гезитке этороп кеткендей кылып эле бир сапат абдан начар болуп калат экен. Өзүнө тартуу бир ыкма жок болуп калат. Ооба. Албетте ичинде жакшы мүмкүн баягы баяндар, жакшы чыгармалар болот. Бирок китептин сапатына көп көңүл бурулбайт экен. Биз ушул ичине маңызына дагы, анан эң негизгиси ушул китептин сапатына дагы бир чоң басым жасаганга аракет кылдык. Анан ошол нерсе баардыгы топтолуп келип, анан бул арзан китеп болбойт экен. Биз ушул 600 сом деген баа койдук. Баардык кыргыздын сөзүнүн да баасы болуш керек, кыргыздын кебинин да баасы болуш керек. Анан биздин бир өзгөчөлүгүбүз бул китепти чыгарууда. Акын жазуучулар болуп айтар, китеп жараткан адам бир кыйынчылыктарга дуушар болот экен да. Себеби өзү китепти жазат, өзү баардыгын калыпка келтирет, өзү типографияга алып барат, өзү жанына отуруп алып чыгарат. Анан жалгыз адам жалгыз экен дагы китеп бир 300 китеп чыгарат да, тууган уруна таратып берип коюп эле анан отуруп калат экен да. Биз бул жерге команда менен иштегенге аракет кылдык. Китепти жазган адам өзү жазып коюп эле тапшырып берди мына. Редактор баштан аяк оңдоду. Корректор бир дагы ката калтырбаганга аракет кылдык. Себеби азыр көпчүлүк китептерде бир баракта оң катада чоң ката болуп, ошентип чыгып кете берет да башаламан. 600 сом. Китептин баасы 600 сом. Канча даана чыкты? Биз жалпы 10 000 даана чыгаралы деген оюбуз бар. Кудай буйрса 10 000 даана китепти ушул бир айдын ичинде сатып бүтөбүз. Бүгүн кечинде саат 6-да Бишкек парк соода борборунда бул китептин Феникс китебинин ачылышы болот. Ошол ачылышты дагы кенен тааныштырат. Мына азыр ушул ачылыш болгончо ушул автор өзү келип айтып берет, ошол жерде баягы атайын бир иш-чара уюштурдук атайын. Анан буга чейин дагы мына бир топ китебибиз өттү. Азыр Кудай буйрса бир 1000ге чукул китепти баягы буга чейин интернеттен айдыңында ошол жактан элге тааныштырып атканбыз. Элдин кызыгуусу абдан арыбагандыктан ачылышка чейин эле бир 1000ге чукул китепти сатып берүүгө туура келди. Кармап туралы дегенбиз бу ачылышка чейинчи, бирок элдин талабы ошондой болуп калды, сатып ишке дагы туура келди. Анан Кудай буйрса кенен маалымат бүгүн кечинде берилет. Түшүнүктүү. Китептин сыртында эле чыда, кыйынчылыктар артта калды деген сөз менен турат. Анан бул жакта мен карап көрсөм кайрылуу бар экен да. Мен Инстаграмда, Facebook социалдык тармактарынан тапсаң болот, өзүңдүн пикириңди калтыр. Мен күн сайын окуп турам деген бир кайрылуу бар экен да. Мен ушуну окуп эле мисалы жаштарга да ылайыкташылган китеппи, жаштар да түшүнө турган, улуулар да түшүнө турган бир заманбап дагы салынган, жазылганбы деп ойлоп атам да. Айпер айым, туура айтып атасыз. Чындап эле жаштарга да ылайыкталган, баягы кайсыл гана курак болбосун, өзүнүн бир кызыгуусун таба турган, көңүлүн бөлө турган китеп болду да. Анткени азыр мотивационный китептер дүйнөдө абдан көп, дүйнөлүк алкактачы. Анан бизге да келип атат, маселен, бул китепти окусаң эле миллионер болуп жашоо ушундук болуп кетет деген. Бирок биз ага басым жасаган жокпуз. Ооба, кайсы бир деңгээлде шыктандырчу ойлор бар. Себеби бирок мунун баардыгы кыргыздын өзүнүн мүнөзүндө жазылды да. Нурлан агабыз айтып өтпөдүбү мына? Негизгиси жанагы орустардын жакшы сөзү бар. Поэзия это не профессия, а судьба деген. Ооба. Негизи акында тагдыр болуш керек дегенде, негизи бул тагдыр бар да бул китепте. Эң негизи тагдыр бар. Ошол тагдырдан, турмуштун жанагы мен айткан оош кыйышынан бийиктикке кантип чыгып кетүү. Ошол эң негизи ошол. Анан жанагы өткөн окуя бар экен. Баштан өткөн окуя бул бүт адам боло өзгөчө жана сиз белгилегенде бул жаштарга. Өзгөчө жаштар. Бул жерден бир көркөм дөөлөттү, бир көркөм бир чыгарманы күтүп болбойт бул жерде.
ошол эле көркөм публистикалык маанада жазылган көркөмдүгү да бар, башкасы да бар дегендей, бирок эң негизгиси адамга дух бере турган китеп да. Кантип жетүүгө болот. Бирок бул жөн куру сөз менен эмес, жеке турмуштук практикадан аркылуу. Анан азыр жана эл аралык психологдор, философтор толуп атпайбы көрүнгөн китептен цитата келтирип туруп компоновать этип коюп. Азыр жазуучу деген көбөйүп кетти. Керек болсо тарыхый китептерди көрүнгөн жерден көчүрүп туруп фамилиясын коюп коет дагы анан тарыхый китеп. Ушундай болуп кетпедиби? Ушундай заманда, бирок бул баягы өзүнүн тагдыры бар китеп. Демек тагдыры бар чыгарма, тагдыры бар бир нерсе ошол адамга жетет. Себеби ар бир адамдын баарыбызда тагдыры бар да. Мисалы кино тасмаларды көрүп калганда дагы, эгерде ушундай бир кандайдыр бир кишиге мотивация берүүчү, өзгөчө бир жашоого болгон көз карашын өзгөртүүчү кинолорду көрүп жатканда дагы, эгерде ошонун үстүндө бул чыныгы тарыхтан же болбосо чыныгы болгон окуя деп жазылса, мен ойлойм ошого көбүрөөк барышат. Туура. Себеби баягы кандай болгон экен деп, жанан баягы жазылып, мен авторлор жөн кара баягы көркөмдөп жазганга караганда, мындай китептер бул жерде бул автор аркылуу бүт эле кыргыздын турмушу да. Азыр кыргыздын баары кредитте отурат. Туурабы? Кыргыздын баары 90-жылы азап тозокто көргөн. Кыргыздын баардыгы ушундай заманда баягы социалисттик система кыйрагандан кийин баягы иждивенчество деген жок да. Ар бир адам баягы капиталистик система ошол. Ар бир адам самовыживание. Ар бир адам кантип ушундай немеден чыгып кетиш керек. Кеп ошондо да. Бул кыргыздын эле акыркы мына бул 27 эгемендик алган жылдардан берки кыргыздын тагдыры. Түшүнүктүү. Бул китепти экөөңүздөр тең окуп чыктыңыздарбы? Экөөбүздөн кайра баштан жазылып бүткөндөн кийин окуп чыкты. Кайра окуп чыктыңыз. Мен 5-6 жолу карадым, анан мен бул китеп менен редактор деген автор менен кошо жашаш керек да. Анан редактор катары ооба текшергениңизди билип атабыз, бирок китеп бүткөндөн кийин окуп чыктыңыз да? Жок, окурман катары окуган жок. Мен кагазды 5-6 жолу карай берип, мындай көзүмдү колумду суутайынчы, мен качам мындай. Макул, ушул китепти сиз карап жаткан учурда, бул китептен өзүңүз эмне алдыңыз? Мен эмне алдым? Мен турмушту көрдүм мындан. Бул жигитти мен түшүндүм. Бул аркылуу көп азыркы замандагы баягы ийгиликке жетишкен адамдарды, мындайча айтканда, көз алдыма берсе өткөрдүм. Анан мен турмуштан ала турган нерселерим бөлөк эми. Өзү чындап эле чыда, кыйынчылыктар артта калды деп атпайбы? Чыда деген бир 4 тамганы камтыган кичинекей эле бир сөз, бирок чыда деген сөздүн өзгөчө кыргызга азыркы ош кыйыз заманда дегендей. Чыда деген сөз кыргыз үчүн абдан керектүү сөз деп ойлойм да азыр. Ошол нерсени алса болот. Себеби көпчүлүк учурда биринчи кадамдардан тоскоолдук жаралганда эле кайтып кеткен замандаштарыбыз абдан көп да. Биринчи эле тоскоолдук жаралганда артын моюн толгоп кайтып кетет. Чыгармачыл адам болобу, башка бир тармактагы адамдар болобу, айтор кайсыл тармакта көпчүлүгү баягы ар бир ишин ийине жеткире аткара албайт. Ошого окшогон турмуштук нерселер тапса болот да бул китепте. Албетте анан баягы бир мезгилдерде өткөн кызыктуу окуялар, маселен, азыр биз көчөдөн жанагы чүпөрөк алып анын ордуна боек берген окуяларды көчөдөн көрбөйбүз да, айылдарыбыздан деле. Маселен, ошого окшогон бир 90-жылдардагы бир окуялар камтылган, жана ошондой эле ушул кыйынчылыктарды, башка түшкөн бир түйшүктөрдү жеңип, ошонун бир өтөлгөсүнө чыгып, айтор кыргыздын турмушу дээрлик ар бир адам, ушул окуган китепти окуган адам өзүнүн бир башынан өткөргөн турмушун табат. Жаштар болсо келечекке бир жолду кандай куруу керек экендигин тапса болот. Туура кадам таштап, көп нерсе камтылган. Анан азаматыбыз айтсаңыз, мисалы кээ бирлер айтып калат, эгерде баштаган китебиңди окуп баштап туруп, бирок эмнегедир ал китепти улантпай койгон болсоң, демек автор күнөөлүү деп кээ бирлер авторго чыдап коет экен да. Ал эми бул китепти окуп баштаганда мындай окубай коюу, таштап коюу же жакпай калуу болушу мүмкүнбү? Сиздин оюңуз боюнча? Албетте, окурмандардын табити ар кандай болушу мүмкүн, бирок мен өзүм дагы мен баштан аяк окуп чыктым. Мындай бирдем менен, бир кызыгуу менен, мындай бир ортосунан бир бардык чыгармада болот, эми кинодо да болот, башка теледе да болот. Бир жеринен тажап кеткен, бирок андай нерсе жок. Бул жерде Нурлан мырза айткандай чындап эле өтө көркөмдөлгөн да нерсе жок. Жеңил жазылган, жеңил десем баягы таптакыр эле көчөнүн тили эмес. Бирок баягы ушул көркөмдөлүп жазылган, жеткиликтүү жазылган чыгармада бардыгы окурмандар ушул өздөрү таанышып көрсө болот. Албетте кызык туудурат. Жыйынтыктоочу суроо болсун, эмне үчүн Феникс? Нурлан мырза.
Сен жооп бере бер. Феникс деген куш да эми. Феникс деген куш экенин жалпы көрөрмандар дагы, угармандар дагы, окурмандар дагы билет. Бул мифтик куш кыйынчылыктарда өзүн күйгүзүп коюп эле кайра жаралып кете берет да баягы. Артка кайтпайт, жолунан кайтпайт, өзүн кайра жаратып кете берет. Демек биз адам дагы өзүн кайра жаратып кете бериш керек алдыга. Максатына жетип, ойлогон ой максаттарыбызды ишке ашырып, алдыга кадам таштап кете берели. Кыргыз эли дагы, кыргыз мамлекети дагы кыйынчылыктардан күйүп жок болуп кетпей таптакыр. Кайра жарала берели деген максатта Феникс деген ат койдук. Манас эпосунда айтылган түгөнгөн сайын түтөгөн деген нерсеге дагы байланып калат да. Бир кыйынчылыктан эле күйүп жок болуп кетпей, түгөнүп калбай, түнөрүп калбай, алдыга жол таштап кете берели. Сонун маек болду. Китеп тууралуу жакшы бир ой пикирлериңиздерди айттыңыздар. Анан мындай эле айтып коеюн, китепти саттыңыздар. Мына эң негизгиси ушул нерсе болду. Биринчиден сатаардан мурда ошол жөнүндө жакшы маалымат бере алган болсоң, анда сатуучу ошонун баасын дагы билет экен. Демек 600 сомго бул китепти алса болот турбайбы деген ой жаралат. Албетте биз келечекке бул китеп аркылуу бул китепти сатып коюп эле маару акчасын 600 сомго отуруп калуу эмес. Биз абдан чоң максаттарды коюп жатабыз. Келечекте көркөм чыгармалар, адабий чыгармаларга дагы биз командабыз менен азыр биякагадан бурулсак, биякагадан бурулсак дагы баардыгын жазып атабыз, иштеп чыгып атабыз. Методикабыздан келечекте чоң максаттарга бул адабиятка дагы, китепке дагы чоң салым алып келет биздин команда, Кудай буйрса. Силерге чоң рахмат айталы. Баштаган ишиңиздер дагы алга жыла берсин, китептер жарала берсин, ал китептерди окуп буйрса кыргыз эли көтөрүлө берсин, байый берсин дегендей бир жакшы тилектерди айталы. Өзгөрөлү, Анан биз сиздер менен маек кургубуз келип турат, бирок баягы убакыт деген убакыт экен, ар бир нерсенин өзүнүн бир бүтө турган нерсеси бар. Ошондуктан жыйынтыктап коелу. Сиздерге чоң рахмат айталы. Ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизде конокто мына ушул Феникс китебинин башкы редактору, акын, Есенин сыйлыгынын лауреаты Нурлан Калыбеков агайыбыз жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Азамат Болгонбаев болду. А биз болсо Таңбанай программасын улантабыз. Кеттик.